Ассаламу алейкум. Азыр биткоин мен алтындын анализ кылып коеюн кыскача. Эң биринчи бир күндүк график менен кылабыз. Бизде өтөгө кеткен тренд бар, четкий көзүбүз деле көрүп турабыз. Бул трендте мен эң маанилүү уровеньде бул зонаны күтүп аткам. Анткени бул жерде кээ бир трейдерлердин позициясы бул жерден лонгко киргендер бар. Муну бритва кылат деп ойлогом, анткени бритва кылды. Андан кийин өйдөгө кетишин күтүш керек. Азыр бир күндүк свечанын жабылышын көрөбүз. Эгер бир күндүк свеча бул уровеньден өтүп, мисалы бул уровеньден өтүп, анан кийин закреп болуп жабылса 1-2 күнүн ичинде, анда мен точка ходту уже покупкага караштыра баштайм уже. Азыр бир сааттык менен караганда так көрүнөт. Мынакей бул уровеньден өтүп жабылышын күткөндөн кийин ошондо мен покупкага точка ход караштыра баштаймын. Бирок кээ бир трейдерлердин айтышы боюнча уже бизде ылдыйга до конца түшүү күтүлөт деп айтып атат. Көп эле аналитиктердин айтышы боюнча. Анткени бизде эң бара турган уровень мынакей бул зона 62.000 болуп эсептенет. Эң күчтүү уровень. Ошол жака чейин түшүп кетиши мүмкүн деп айтышат көбү. Мен оюмча бул жерден накопление болуп туруп өйдөгө кетүү. Анткени эски кирген трейдерлерди, мисалы лонгко кирип алгандарды, алардын баарын ылдыйга 70ке чейин, мисалы 76га чейин түшүп барып бритва кылып туруп, андан кийин акырындан өйдөгө көтөрүлүү болушу мүмкүн менин оюмча. Азырынчараак менки үстүңкү ликвидте 97.850 ликвидтин алышын күтөм. Биринчи бир күндүк свечанын 1-2 күндүк жабылышын күтүп туруп, анан точка ходко кире баштаймын. Азыр бул жерден деле кире алсак болот, бирок бир аз кичине рискованный болуп калат. Бир сааттыкта деле так ошондой битокто мынакей эң күтө турган жерибиз 89.300 тарапты примерно өйдөгө закреп болуп жабылышын, андан кийин өйдөгө точка ход караштыра баштаймын. Точка ходту примерно тап коеюн. Ушундай кылып. Азырынчараак позицияга кирбейм. Айткандай эле бир күндүк свечанын жабылышын как раз өтүп туруп жабылгандан күтөбүз. Андан кийин точка ход караштырабыз. Бир сааттык деле карап турсак болот. Эгер бир сааттыкта деле өзүп үстүнө проторговка кылып калса, анда точка ходко киргенге аракет кыламын. Бирок ишенич жок, түшүп деле кетиши мүмкүн. Алтында бизде всегда эле өзү күтүлүп атат. Алтында мен 2 точка ход таптым. Примерно биринчиси ФВГ зонасы, имбаланс, андан кийин астыңкы 5000 тараптагы ликвидтин алынышын күтүш керек, андан кийин ФВГ түшүп келишин. Эгер ал 2 уровеньде тешип кетсе, бизде күчтүү уровень примерно 4967 болуп эсептелет. Бул уровеньдин алышын, ФВГнын алышын күтүп туруп, андан кийин точка ходту алтындан кирсек болот. Кыскача торговляга. Атак алтын көптөн бери өсүп турганын көрүп турабыз. Так что түшүнүктүү болуш керек. Азырынчараак мен көбүнчөсү алтын менен биткоинда торговля кылып атам. 15 мүнөттүк менен караганда азыр биздики биток өйдөгө аракет кылып атат. Бирок азыр бул жерден покупкага кирсе кеч болуп калат, шортко кирсе деле кеч болуп калат. Анткени шортко киргенде өзүп кетиши мүмкүн, примерно өзүп кетиши мүмкүн 88.931ге чейин. Продажага мисалы лонгко киргенде деле ылдыйкы ликвидти алганга түшүп кетиши мүмкүн. Так что азыр бул жерден сак болобуз. Канчалык ылдый түшсө ошончолук жакшы дегендей. Бир күндүк мен айткандай эле, бир күндүк свечанын мен айткан бул уровеньден өтүп
жабылышын күтөбүз. Мисалы жашыл болуп жабылабы же кызыл болуп жабылабы ошону карап турабыз. Эң кеч жашыл болуп жабылса анда биздики өйдөгө аракет кылышы мүмкүн. Биринчи, экинчи, үчүнчү күндөргө чейин. Так что анализ кыскача болду. Жеке оюңуздарды жаза кетиңиздер. Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Видео кандай болду? Түшүнүктүү болдубу? Барыңыздарга саламатта болуңуздар.